кыздар тарбиялайт балдарды. Еврейлер балдарды тарбиялайбыз, биз өзүбүз тарбиялайбыз. Эмнеге чакырдыңар, эмне болду деп. Балам мына арак ичип пиво менен запивать этип атса, мен да эмне күнү. Бизде депрессия деген жок болчу. Кайсыл магазинге барбасаң элдер алып жеп жүргөн элем. Ачка жүргөн баланы көрө элекмин. Күйөөсү сабабайт, например, жаман сөз айтпайт, тилдебейт, сөкпөйтсө, аялы мынтип баштайт: сен мени сүйбөйсүң. Максатты мен билем. Кандай адамдар койбойт, өзүнө ишенбеген адамдар койбойт. Менден башка үй бүлөмө жардам бербейт, мага мен өзүм кылбасам мага эч ким кылып бербейт дегендер бар да. Особенно эркектер кыйынчылык болгондо аябай мындай көтөрүлүп кетишет да. Балдарды эмне менен алектендиришибиз керек? Анан кийин өспүрүм уракка келген, мен балам мындай сайтта отурат экен. 15 жаштагы кызымды сабасаң суицид болуп кетеби деп корком. Жок деп атканда ата-эне уверенно айтыш керек. Анткени бала сезет. Жок. Аябай шеф-поварлардай жазып атам деп эле. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиогулова. Биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары күндөн күнгө көбөйүүдө. Катталууну жана сөз түрдө комментарий бөлүмүнө кирип, өзүңүздөр жактырган же кайсы бир инсандан маалымат илтирүү алууну кааласаңыздар, кимдер жөнүндө билгиңиздер керек. Сөз түрдө комментарий бөлүмүнө кирип, баш багып коюңуздар. Сиздердин каармандарыңыздарды да ушул экран аркылуу чагылдырып берүүгө аракет жасайбыз. Кайсы бир комментарий бөлүмүндө өзгөчө ушул ата-энелер, өзгөчө апалар жазган комментарийге баш багып калдык. Назира өтө күчтүү, үй бүлөлүк психолог, мен өзүм окуганмын, үй бүлөмдө көп өзгөрүүлөр болду, балам отличник болду, мен өзгөрдүм, мен мээримдүү апа болдум. Сураны сиздерден Нургүл Барпиевадан интервью алгылачы деген комментарийди көрүп калып, дароо эле кыйындардын катарын толуктаган, тоо көтөргүсү эмгеги бар, буюрса дагы да көп эмгектер кылат деген тилек менен биз даам программасына Барпиева Нургүл эжекем келип отурат. Бүгүн сонун тамак жасайбыз. Чогуу болуңуздар. Кумангүл. Көргөнүмө кубанычтамын, алтыным. Сизди кандай жүрөсүз? Жакшы, рахмат. Ушундай жылуу кабыл алганыңыз, мындай бир 30 жылдан бери тааныш болуп, анан кийин кече эле көрүшпөй бүгүн көрүшкөндөй болуп, аябай жылуу мамилеңизге, жылуу саламдашууңузга ыраазычылык билдирем. Нургүл айым, алгач эле суроо мындай болсунчу. Тамак жеген жакшы көрөсүзбү? Тамак жегенди аябай жакшы көрөм. Кыргызстанда кайсы жерде эмне тамак жасайт, кандай жасайт десе айтып бере алам. Анткени бүт жакка барып, жаңы тамактарды мындай баасын карабайм да, мага эмне жагат, эмнени жеп көрө элекмин, кана ушуну жеп көрөйүнчү деп эле мындай мамам айтат да. Сен кекиртекти тыйбасаң мындай эле болуп баратасың. Ошон үчүн тамакты аябай мурда кичинекейимде мындай тандап жебечүм экен да. Кээ бир кыздар бар да, балдар, өспүрүмдөр болуп тандап жешет. Буну жейм, мен бардыгын жечим. Анан негедир чоңойгондо өзүм изденгенден кийин мага кайсыл тамак жагат, кайсыл тамактан мен рахат алам, кайсыл мисалы ичимдиктерден, суу ичимдиктеринен деле болсо, жемиштерден, өсүмдүктөрдөн кайсыдан мага жагат дегенди билбептирмин да. Жеш керекпи? Баары столдо эмне болсо жей берет элем. Азыр мен кесир кылбайм, бирок мындай өзүмө жаккан тамакты жегем. Илгап жеп калдыңыз, э? Илгап эмес, мындай тандап дагы эмес, мындай өзүмө жакканды ушул кайсыл жакка барбайын, кайсыл жердин тамагын жебейин, ошол жер тамагы жакып калса мен кайта бара берем да. Мен ушул тамакты жакшы көргөн адамдардын биринчи орунда болушум керек, жакындарымдын арасында. Жакшы. Бул моундай кыргызча айтканда, орусча айтканда море продуктыга болгон сүйүүңүз качан күчөдү? Креветка. Таластын кыз, таласта жок да креветка. Таласта креветка жок, фасоль бышырып берсем жакшы. Төө бурчактан, Төө бурчактан баардыгыбыз эле бышырганды билет болуш керекпиз. Мен өзүмдүн жакшы көргөн тамактарым аябай көп. Бирок мындай бизде мисалы азыркы учурда биз мындай изденип бир жакшы нерсе дагы жегим келип калат го. Мисалы бул жерден талас даамынын курасаны ачылыптыр десе баарыбыз чуркап бара калабыз, жеп көрөбүз. Ошондой эле мен айткым келет, мисалы биз таластыктар камырга жакынбыз. Таластар камырды күнүгө болсо күнүгө жей беребиз. Же жар көп кыла калабыз, же мындай беркинде кесмесинде кыла калабыз. Бирок мындай туура тамактануу дагы бара өтө пайдалуу экен да. Ошондуктан азыркы учурда тамакты бул креветкинин дагы пайдасы өтө көп. Буну ар кандай кылып жесе болот. 1 миллион рецепти бар экен, изилдесем. Ошонун 1 миллионун бирин кошуп мен сиздерге айтып берем. Бирок ушул айтайын дегеним, креветкинин оңой эле жасаган.
бат эле жасап койсо болот. Анан бүт мындай баардыгына дасторконго холодный закуски деп коебуз го. Салат катары дагы, тамак катары дагы кете берет. Жакшы, бүгүн демек креветки жасайт экенбиз. Айымдар, ал үчүн бизге эмнелер керек? Креветки. Ал үчүн тазаланган, бунун эки түрү болот, тазаланган, анан тазаланбаганы. Тазаланганы алсак батыраак болот, анткени бул тоңдурулган болот. Эгерде тазаланбаганын алам десеңиздер, в панцире деп коет. Ал өзүнчө башкача даамдуу, королевский да. Ал өзүнчө башкача, анан даамы дагы бир сочнойраак болот да. Ошон үчүн азыркы учурда бул тазаланган креветки. Бизге суу май керек болот, анан кийин лимон керек болот, чеснок керек болот, анан биздин бул петрушка. Абдан жакшы. Келиңиз анда баштайлы. Жасоонун алкагында маекеде суроолорго жооп берүүгө аракет жасадыңыз. Ашкана сиздики. Рахмат, баштайлы. Өзүм айткандай үйдө жазбайм. Силерге жасап берейинчи деп чачырат. Чачыратып. Нургүл айым, алдачын эле биз ушул убактыбызды туура пайдаланганга аракет жасайлы. Көп суроо бербейм, бир 3-4 суроонун алкагында иштешүүгө аракет жасайлы. Эмнеден улам сиз ушул үй бүлөлүү психологко айланып калдыңыз? Кээде таасир этет экен да? Мисалы үчүн балким сиздин үйүңүздөргө ошондой бир психолог жетишпей жатты беле, же кичинекейиңизден адамдарды талдап, адамдарды издөөндөн улам ушул кесипти таңдадыңызбы? Мен өзү өспүрүм уракта окуп жүргөндө кыздар бар эле да. Таарынбасын классташ кыздарым. Таарынбагыла. Бирөөсүнө ишенген, кээ бири таарынчаак, кээ бири тартынчаак, кээ бирлери тынчсызданган болот эле. Кээ бир балдар өзүнө ишенген, кээ бир балдар мындай өзүнө түртүп койсо жооп бере алчу эмес да. Анан эмне себептен балдар ушундай болуп төрөлөбү же ушинтип жаралып калабы деп ойлогом. Анан психолог болом деп чечкем. Психолог болуп чечкенден кийин психологко окуйм деп чыкканда үйдөгүлөр баары каршы болушкан. Сен эмне аласың психологко барып, психолог кайсыл психти табасың, сага кайсыл псих келет, ооба, жумушуңда ачка жүрөт экенсиң да деп. Ал убакта бизде мен бүткөндө, окууну бүткөндө аябай мындай экономика менен жанагындай юристтер аябай мындай неме болуп аткан да. Бизде мынтип коет го, аябай востребованный эмес, мындай ошондой модно было учиться деп коет го. Баардыгы колунан келбей баардыгы ошол жака тапшыра берет эле. Атам айтсам, каалаганыңа тапшыр дейт, бирок ошо атамдын эжеси, мен апчем болот, Гүл апчем деген. Ой, сен эмне кыласың? Анан көрө туризм бизде Ысык көл баары өнүгөт деп, анан туризмге тапшырып коюшкан. Анан атама келип эле айткам, ата окубайм мен. Ушуну тапшыртып коюшту. Мен жөн эле официант болуп иштей берейин, жакпаган окугандан көрө деп. Десем атам айткан, анда мейли, кызым окуй бер, же псих болсун, же психолог болсун деген. Ошондой атам рахмат айткандай психолог болдум. Анан балдар менен иштешип келем. Балдар менен психолог болуп окууну бүткөндөн кийин, окууну бүтсөң эле психолог болуп калат экен деп ойлойсуң да. Жок, биз деген аябай илим билим алдык, бирок практика жок болгондуктан өтө кыйын болду. Анан келип балдар менен иштеп ыйлап келсе бала, аны мен эмне кыларымды билбейсиң да. Ал баланы кантип сороторун билбейсиң, эмне деш керекти билбейсиң, ал таза катуу ыйлап атат. Ошентип мен 82 мектепте Атыр Конушбаевна деген директор өзү чакырып, департамент образованияга мага кыргыз психолог керек деп өзү таап алып, өзү чалган. Сен менде иштейсиң, келе бер деп. Иштейсиңби, каалайсың, каалабайсың деген эже антип айткан эмес эле. Анан ошентип мен келип 82 мектепте Ала Тоо конушунда ошо психолог болуп иштеп баштагам. Анан ошол жерде ошол балдар ыйлап келсе эмне кыларын билбей, анан түшүнгөм. Мен дагы окушум керек экен, мен изилденишим керек экен деп. Азыркы тааныштарым айтат, Нургүл, сен алган ошо кетирген окууңа кетирген акчаларың азыр тем эле кымбат машина, кымбат үй болуп чет мамлекетте эле жашап калмаксың депчи. Мен айтам, ал деген мага билим, азыр эми үзүрүн көрүп атам десем болот да. И ошентип жүрүп эмне кылдык? Жумушка орноштуңуз. Жумушка орношуп калдым, анан семинарга бардым. Семинарга барып, ушундай таасирленип келгем да. Бир еврей келип мынтип айтканда, биз балдарды тарбиялабайбыз дегенде мен аябай бышык кыз элем. Ошончо адамдын астына чыгып алып, эмнеге тарбиялабайсыңар? Орусча да. Биз деген балдарды тарбиялайбыз. Кыргыздар тарбиялайт балдарды. Биз тарбиялай эле келгенбиз. Биз балдарды тарбиялаш керекпиз. Өзүм балдар психологу деп алгам. Анан өспүрүм психологу деп. Ошондо бизге ошол киши аябай сабырдуу киши экен. Мени карап күлүп, аябай бышык кыз экенсиң,
тың кыз экенсиң деп туруп анан биз еврейлер балдарды тарбиялайбыз, биз өзүбүз тарбиялайбыз. Балдарга биз үлгү көрсөтөбүз дегенден баштап мен туура эмес жакта жүргөн экем деп анан ата энелер чакырып, балаңыз качан мындай ушундай окуя болду, эмне мен мындаймын да, мага келгенде башым ооруп атат деп келсе, мисалы да, башыңыз ооруп атса, мен ситрамон берип кетире бербейм да. Эмне себептен башыңыз ооруп атат? Себептери көп болушу мүмкүн баш ооруганда. Мисалы, давление көтөрүлүп кетиши мүмкүн, же түшүп кетиши мүмкүн, же кээде болуп калат, менингит болуп калат, кээде сужение сосудов коет, кан тамырлары ичкерип кетип, стресс болуп жүрө берген адамдыкка особенно. Анан кан тамыры ичкерип кеткенден дагы баш ооруйт. Баш оорунун мындай түрү көп да. Анан ошонун эмне себептен экенин изилдеп, анан себебин жок кылганга аракет кылам. А себебин мага ата эне жардам берет да. Ата эне менен биргеликте биз себебин издейбиз. Демек, сапарыңыз аябай кызыктуу башталган экен. Алгачкы жолу ушул ата энени кабыл алганыңыз эсиңиздеби? Алгачкы ата эне ким эле? Ошо алгачкы ата энени ушундай суроо эч ким берген эмес эле да. Ойлонуп калыш керек. Ойлоно турган неме экен? Эң биринчи. Кайсыл жыл эле, ким эле, кайсыл улуттагы эле, анан эмне койгондон келди эле сизге? Ошону эстей албайт экем. Эстедим. Ал клиентим ошол бир кыз болот эле, аябай сабак окуусу келбей, анан эжекелер кечке эле бул кыз окуусу келбейт дегендиктен, эми ал убакта опыт тажрыйба топтогондуктан эмне кылат элем, апасын биринчи чакырып көргөм, эмне дерин билбейм, кантип сурашты. Ошондой ата энеден коркот элем да менчи. Ата энелер келгенде эле мындай мынтип келет эле да, мындай эмнеге чакырдыңар, эмне болду депчи, алдыда жөнөкөй эле мектеп болчу. Анан жандай кокодон алганда баягы тыңгыз эч жака эмне дерин билбей столдун астына кирип кетким келчү да. Аябай мындай нападать этип, эмнеге чакырдыңар, кызым нормально эле деп элечи. Көрсө ал кызын кандай көйгөйү бар экенин, кызы менен баарлашпагандыктан, башка кыздар кандай болуп атканын да билбегендиктен, мындай апа үчүн кечке чейин жумушта, эрте менен кечке чейин кызы эмне болуп жашап атат, кандай окуп атат, кызыкпайт экен да. Ошондой апа менен неме кылгам. Андан кийин андай апаларга уже иммунитет болуп калган. Азыркы аталарга дагы иммунитет бар. Мен деген аталар келсе дагы, астыма келип монтип неме кылса дагы мен неме бербеймин да. Отуруңуз. Ооба, келгенде эле мындай башкача тон болот. Аталардын уже келатканда эле характерин билесиң. Анткени көбүнчө апалар алып келет да. Же өстөрү келет, сүйлөшүп атканда эле билесиң атанын характери кандай. Эгерде атанын характери аябай күчтүү, өзүнө ишенген болсо, мен мындай саламатсызбы келиңиз дей албайм да. Саламатсызбы келиңиз дегенде сени алып басат да. Ошон үчүн ал киши менен дагы тең таймашта болуш керек да. Анын уровенине көтөрүлүп туруп, анан апалар келет депрессияда болгон, ал депрессияда келген апаларга мен басып алып, күчтүү болуп монтип турбайм да. Алардын да уровенине түшөсүң, саламатсызбы келиңиз. Жок, депрессия болбойт. Ата энеге мындай ар бир ата эненин өзүнүн мындай бизде эми көп ата энелер мынтип алып келет да, балам көйгөйдө, балама жардам бер деп келет. Анан келиңиз экөөсү, мен эмне кыласың? Менде баардыгы жакшы. Балам да арак ичип пиво менен запивать этип атса, менде эмне күнү? Балам мен иште деп келет да. Жок, келиңиз, сиз жолдошуңуз да келсе, эрчите келиңиз. Келбейт ал, психологдорго ишенбейт. Бүт баары шарлатан деп ойлойт. Келбейт ал. Деп алып анан жини келип өзү келет. Келгенден кийин анан экөөбүз себебин издеп баштайбыз да. Десең анан мен түшүндүм. Себептин баары менде турбайбы? Атасында турбайбы? Баламда күнөө жок турбайбы? Эми мен эмне кылам деп анан ата эне келет да. Ошондо мен эмне кылам дегенде ата энелерге анан кантимкидей рекомендация берилет. Көбүнчө өспүрүм курактагылар мурда сиздерде деле ошондой болгонуш керек. Биз эми айылда өсүп калдык го. Депрессия деген билбейт элек го, Нургүл айым. Бизде депрессия деген жок болчу. Биз мисалы үчүн ата энебиздин сүрү бар болчу. Атадан, ападан коркот элек. Атаң келе атат десе, жеп аткан ашыбызды жерге кое калып, чук баарыңды тазалай калат элек. Анан атабыз отурат эле. Азыр атасы келе атабы, апасы келе атабы, иши жок го. Эмнеден улам ушундай? Же азыркы муундагылар балдарыбыз башкача болуп атабы? Аябай бир терең жооп бере турган суроо болду да.
кандай чыгабыз бул? Мисалы үчүн өзүм эле алып келейин, азыр 15 жаштагы кызымды сабасам суицид болуп кетеби деп коркобун. Ура албаймын, апам мени уруп эле эсибизге келтирип койду эле шапалак менен ардан бери. Биз бир жара калса лишний суу иче албайт элек, коркот элек да ошончалык. Физически өпкөсү түзүп коет эле. 4 алып келсек дагы, бут кийим жыртылса дагы. Ошондо да бактылуу сезчүбүз өзүбүздүчү. Азыркылардын бардыгы бар. Ысык суу да бар, жылуу суусу дагы бар. Муздаткычтын ичи толо продукты бардыгы бар. Жөн гана окуучу дейсиң да. Анан ушул көйгөй менимче биринчи орунда турса керек. Азыр бардык эле ата энелерчи. Эмне кылабыз? Сизде бир дегенде 5-6 суроо берсеңиз го. Биринчи сурооңуз, биз СССР убагында биздин кичинекей кезибизде депрессия болгон эмеспиз деп айтып атасыз. Биздин кичинекей кезибизде болгонбуз. Просто бизге мындай орусча айтканда не до этого было, биз мындай талаага чыгып кетчүк, талаага чыгарып иштечи, мал бакчы, үй жыйначың, толтура нерсе болчу да. Анан ошол убакта ата энелерибиздин көбү иштегендиктен балдардын баары үйдө болчу. Биздин 90-жылдары эмне болгон? Балдарыбыздын баарынын курсагын тойгузуу керек болгон. Курсакты тойгузуш керек. Ал биринчи муктаждык деп коет. Адамдын эң биринчи муктаждыгы ошол курсак тойгузуу, уктоо. Андан кийин уктагандан кийин баланыкы мисалы экинчи муктаждыктар болот. Мисалы эң маанилүү бул коопсуздук муктаждыгы. Эми сизге кыскача, нускача айтып бере турган болсом, адамда 5 базалык муктаждыктар болот. Бул физикалык, мен ошо көбүчүк сабагымда да үйрөтөм ата энелерге. Физикалык коопсуздугу, физикалык муктаждык, коопсуздук муктаждыгы, андан кийин сүйүү муктаждыгы, андан кийин сыйлоо муктаждыгы, андан кийинки самоактуализация деп коет орусча. Өзүн өзү актуалдаштыруу муктаждыгы бар да. Эми ар бир баланын мисалы кандай десемизге, ошол убакта деле бизде курсагыбыз тойгузуп койсок экен деген эле ата энелер болгон да. Аз деле ошол ата энелер да. Азыркы заманда ошол ата энелер. Эми илгерки заман эмес да, азыр балдарыбыздын баардыгы эле курсагын тойгузам деп, аябай кыйналып иштеген ата энелерди көрө элек. Мындай любой кишинин үйүнө барсаң, наны бар, нандан башка толтура тамак ашы бар. Мен эч кимге мындай ачка отурат, илгерки замандагыдай деп айтпайм, 90-жылдардагыдай. Кудайга шүгүр, мындай карасаң көп эле адамдар кафеде жүрөт, көп эле адамдар сейилдеп эле жүрөт. Кайсыл магазинге барбасаң элдер алып жеп жүргөн эле, ачка жүргөн баланы көрө элекмин. Бирок биздикилер ойлойт, балдарыбыз курсагы ток болсо экен деп ата энелер иштей берет, бирок башка муктаждыктар кала берет да. Мисалы коопсуздук муктаждыгы деп коет. Коопсуздук муктаждыгы деген ал жөнөкөй эле бардыгына кирет. Мисалы шылдыңдоо, уруу, сабоо, жазалоо, критикалоо. Мисалы кечөөнү бир нерсени билдирип келсе, туугандарың көзүнчө мынакей, менин кызым карап койгула, чоңойду деген ушул да. Менин кызым мынакей, чачың көрдүңөрбү? Чачың карасаң арай, саксайган сен. Түргүнөн чачың байлай. Мына ушундай биздин кызыбыз да, элдин көзүнчө шылдыңдап, туугандардын көзүнчө болгончо баланы эмне? Мындай түшүрүү, басуу. Ошол коопсуздугу канааттандырылбаган балачы кийин бирөө шылдыңдаса деле норма болуп жүрө берет да. Эмнеге? Анткени ошондой үй бүлөдө, ошондой моделде, ошондой атмосферада чоңоет да. Мисалы көп айтып атпайбы, азыркы учурда Казакстанда болбоду, мен ал жагын эч кимге айткым келбейт. Мындай интервьюда берген эмесмин сурашкандан. Бирок бу жерде кыскача эле айтып кетем. Эмне үчүн уруу берсе аял чыдап отура берет, кетпейт. Может ал ошо үйүндө ошону көрүп чоңойгон, башка үй бүлөгө барса деле ошентип атса, башкада урбай жашаган адамдар бар экенин билбейт да. Коопсуздугу канааттандырылбаган кыз болсо, коопсуздугу канааттандырылбаган балага деле турмушка чыгып, ал сөгө, урабы, тилдей жашай берет да. Азыркылар уккандар айтышы мүмкүн, точно мен деген кичинекейинде апам менен чачыма сүрөп урчу, мен тепчи, же атам деген камчы менен сабачы, азыр уруу берсе деле мен чыдап жашай берген себептердин бири бул мени ушул кичинекейимде көнүмүш адат да. Эми бир эле нерсени түшүндүргүм келет. Бул жерде курсагың токпу? Ток. Урбайбы күйөөсү? Урбайт. Анан сүйүүнү ойлойт да. Эгерде күйөөсү үйгө тамак алып келбей жүргөн болсо, күйөөм бүгүн тамак алып келет бекен, продукт алып келсе экен деп күтүп отурат да.
ал мени бүгүн урабы, мени сүйө деп ойлойт башка муктаждыктарды. Эң биринчи муктаждыкты канааттандырган. Эгерде күйөөсү тамак алып келген болсо, күнүгө алып келип аткан болсо, курсагы ток болгон болсо, сен мени мынтип урушасың, мени критикалайсың, сен мени урасың деши мүмкүн. А эгерде урбаган аял күйөөсү урбаган болсо, тамак алып келген болсо, мынтет башкалардын күйөөсү карачы уруп атат даже тамакты нормально алып келбейт го деп ушинтет да башкалардын күйөөлөрүчү. Мисалы аял айтышы мүмкүн да. Мына сен тамак алып келесиң, рахмат дебейт же башка эмне деп коебуз биз. Урбайт, күйөөсү сабабайт, например, жаман сөз айтпайт, тилдебейт, сөкпөйтсө, аялы мынтип баштайт: сен мени сүйбөйсүң, мага гүл алып бербейсиң, качан гүл алып бересиң мага дейт да. Ошол муктаждыктар мынтип баарынан бирөө жабылгандан кийин экинчиси, үчүнчүсү. Эң биринчиси ошо мен айтып атканым эмне экен? Физиологиялык муктаждыктар. Эң биринчи ошо айтып кетчү нерсем, көбүнчө биздин ата-энелердин өздөрүнүн муктаждыктары канааттандырылбагандыктан, ал эмне экенин билбегендиктен, сүйүү муктаждыгын мисалы күйөөсүнөн сурашы мүмкүн да, сүйөсүңбү сен мени сүйбөйсүң деп. Анан кийинки сүйүү муктаждыгы канааттандырылган болсо, бул пирамида деп коет, Маслоунуку. Анан эмне экен кийинкиси? Эң маанилүүлөрдүн бири бул сыйлоо. Эгерде күйөөсү сүйүп, аябай неме кылып, подарка берип, ушинтип атып көңүл буруп аткан болсо, сен мени сыйлабайсың, ата-энемди сыйлабайсың деп, же менин туугандарымды сыйлабайсың деп башташы мүмкүн да. Анан эгерде түшүнүп баштасаңыз, эң биринчи бул физиологиялык муктаждык. Биз баардыгыбыз балдарыбызга ошону эле бере беребиз. Экинчи коопсуздук муктаждыгын кээ бирлер канааттандырат, кээ бирлер канааттандырбайт. Канааттандырган адамдар мен ата-энем мени урган, мен балдарымды урбай өстүрөм дегендер да. Бирок коопсуздук канааттандыргандан кийин сүйүү, сыйлоо, самоактуализация болуп атпайбы, өзүн актуалдаштыруу деген дагы бул жашоодо өзүнүн ордун табуу. Сүйгөн кесибин тандоо, ошол сүйгөн кесибин изилдеп, ошону табып, анан ошону адамдарга мен мындай себепкер болуп, Аллахым жардамчы болсо, мен себепкер болуп башка адамдарга жардам бере алам да. Бирок эгерде мен ар бир адамдын муктаждыктары ар кандай канааттандырылбагандыктан, алар каякта жүрөт, ар кимдин муктаждыгын канааттандырып жүрөт. Мисалы жөн эле түшүнүп алышыңар керек да. Бул жөнөкөй эле нерсе. Мисалы ар бир баланын бизде мындай да. Курсаң токпу? Эмне окубайсың, Окубайсыңбы? Сотка алып берип атабыз, кийим алып берип атабыз. Сага эмне керек айтсаң, Мына курстарга да жаздырып койдук. Окубайсың дейт. Окубайт ал бала. Эмнеге окуйт? Курсак тойгузгандан кайсыл канааттандырган бар? Урушпоо, келип кемсинтпөө, тилдебөө, жазалообу, ошол муктаждыгы канааттандырылса, бала сүйүүнү ойлойт. Сүйүүсү канааттандырылган болсо, сыйлоону ойлойт. Андан кийин барып өзүн актуалдаштыруу. Ошон үчүн жанагы айтып атпайбы, бизде кесибин сонун суроо берди го Замир. Кесибин операторубуз, кесибин тандай албай калган балдар дагы ошол. Өзүм колума эмне келет? Суроо да. Максат деген эмне? Максатты кандай адамдар коет? Максатты мен билем. Кандай адамдар койбойт? Өзүнө ишенбеген адамдар койбойт. Өзүнө кимдер ишенбейт? Коопсуздугу канааттандырылбагандар ишенбейт. Эмнеге доскага чык, Барпиева десе, Барпиева чыга албайт? Потому что үйүндө, мисалы, уруп, сабап, мына деп шылдыңдап атса, жакка барганда да эжекеси туура эмес айтып койсо, шылдыңдап же урушат же балдар күлөт дебеш үчүн доскага чыккан балдар ошондон коркушат. Мындай да бир суроо, ушу 20-дан өтүп кеткен балдардын суроосу деп койсо, болду деп аткан. Мынтип коет го эжелер. Уже окуп кеткен. Могу бала двоечник, троечник болуп эле жүрчү, азыр тыз эле бизнесмен болуп кетиптир го депчи. Ушундай нерсе болот да, бул жашоодо болот. Көп андай, көп. Абдан көп. 5 окуп жүргөн бала орточо жашаган кишилердин арасында болушу мүмкүн. Ошол суроого кандай деп айтасыз? Эмнеге бул суроону мен сизге азыр айтып атам? Биз ошол жакка кетип калдык да. Ошол себептен мен сизге азыр ушул суроону берип атам да. Мисалы мындай да, Замир, көп азыркы учурда көп ата-энелерге, мисалы, сөзүңүздүн мындай себебинен айткым келет да. Мисалы, эмне себептен көп адамдар, мисалы, жашоодо максаттарына койсо жетише албайт, же кээ бирлер эмне мындай 2 окуган болсо деле жетишип кетип атат деп атпайбы? Эң маанилүүсү бул жерде муну түшүнүш керек да. Мен бир үй бүлөнү билем, 5 бала болушкан да. Эң улуу байкелер жакшы окушкан. Жакшы окушкан. Анан жакшы окуп, эң кичүү баласы жакшы окубай калат да.
эмне үчүн атасы ооруп калат. Анан атасы ооругандыктан ал мал багыш керек эле окуйт да. Мал багыш керек, үй жайды баарын кылыш керек. Байкелер окуп немеге кетишет. Борборго кетишет. Анан ал бала только иштегенге аракет кылат да, ошондо бала айттыр да. Мен деген мындай кара жумушка иштегим келбейт. Ошон үчүн мен чындап окуйм дейт да. Бирок ошол жерден бала эмнени алган? Жоопкерчиликти алган. Өзүнүн жашоосуна, ата-энесине алган да. Эми бул жерде менин деле өзүмдүн классташ балдарым деле бар, тааныштар деле бар, туугандар деле бар. Эки окуган балдар бар, бизнесмен болуп кеткен. Эмнеге алар бизнесмен болуп кыйын болуп кетти? Анткени ошол кээ бир балдар бар да, айтып атпаймынбы, жоопкерчиликти алып алат өзүнө. Менден башка үй бүлөмө жардам бербейт, мага мен өзүм кылбасам мага эч ким кылып бербейт дегендер бар да. Ал жакшы окугандан, жаман окугандан эмес. Адамдын өзүнүн, кандай десем, биринчи дээримде болуш керек. Кыргызча орусча айтканда жилка, эркектер жилка болуш керек да. Любой жерден сүйлөппү, кылыппы, акча табып келип алат. Бирок бул жерден Замирдин суроосу мындай болуп атпайбы? Эмнеге эки алгандар деле отличник болуп кетип атат? Эмнеге деп? Анткени алардын эң биринчи муктаждыктары да канааттандырылбаган болушу мүмкүн. Кээ бир балдар бар, эмнеге мындай аябай жетишип кетет? Анткени аябай кедей жашаган да. Аябай жокчулукта жашаган. Азыркы учурда барчылыкта жашаган балдар көп. Ал мурунку иштеген менен азыркы иштебейт. Азыр баардыгы бар. Ал эмне кылыш керек? Мисалы, биз бир бизнесменден сабак алып, ошол жерден окуп калып айтканда, кимдин муктаждыгы, физиологик муктаждыгы канааттандырылган болсо, эгерде ага баардыгы жоопкерчилик албаган болсо жашоосунда, аныкы баардыгы наготовое деп коет го, ата-энеси баардыгын даярдап турса, алдан эч ким чыкпай калышы мүмкүн да. Мен мындай айтканда, да бир суроо. Мен деле жакшы окуган эмесмин да мектепте. Сөзүн ачыгы. Бирок мен окуп баштаганым, мен окуудан, школдан кеткенден кийин өзүмө максат коюп баштагам да. Эмне үчүн максат койдуңуз? Эмне үчүн? Мен жашоодо мындай переходный возрастта өттүм. Анан кийин түшүндүм. Нужно идти дальше, да? Өсүп чоңош керек. Москвага барып келдим. Жалгыз жашоону көрдүм. Бияка келгенден иштеш керек экен, окууну төлөш керек экен деген. Орто жолдон атам кайтыш болуп кетти. Анан кийин сен кармаган киши бар. Мен алдында жашаган үлкөн бар болчу. Ал допустим ошо мен неге ошо переходный возрастта суроону козгоп берип атканым ошо маселеде өзүчү. Менин көмөгүм бар. Максат жок жүрөт. Бирок жаш экен да. Убакыт ушкан куш экен. Убакыт өтүп атат, бирок жашта чоңоюп атасың да, мындай айтканда. Бирок ошол эле ордунда да. Максаты жок да. Сиз эң жакшы бир сөзүңүздү билбедиңизби? Атам кайтыш болуп, ага чейин мен переходной возраст бүткөндөн кийин мен окуш керек болду. Ошол жерде мындай болду да. Сиз жоопкерчиликти алган эмессиз, же сизге берген эмес. Сиз жоопкерчиликтин кийимин кийдиңиз деп элестете бериңиз. Анан мен окушсам өзүмө окуш керек экен, анткени мен булга жетишим керек экен. Максат койдуңуз да. Максатты ким кое алат? Өзүнө ишенген кое алат. Колунан келет деген. Бирок колунан келбейт, ишенбесе дагы бирок аракет кыла берген, ал дагы башка. Бирок бул жерде эң ключевой сөзү атам кайтыш болуп, өзүнө жашоосуна дальше менден зависит этет деген бар го сөз. Менден зависит этет деген. Мисалы көп ата-энелерге айткым келгени, балдарына жоопкерчиликти бербейт. Жоопкерчиликтин экенин да билбегендер бар. Ата-энелерден сурасаң, эмнеге мен баламнаки айтпасаң школго барбайт, айтсаң барат, кечке чейин телефондо отурат, окугусу келбейт деп кечке чейин айта беришет да. Сен нужно оставить в покое, барбайбы? Жок, эң биринчи кичинекейинен баштап жоопкерчиликти бергенди үйрөтүш керек баланы, өз алдынчылыкты үйрөтүш керек. Мисалы, өз алдынча болгондо балам эмне үчүн мектепке окуш керек? Эч ким түшүнбөйт. Мына аз айтып атпайбы Замир, мен ушу мектепке өспүрүм курак бүткөндөн кийин анан эмнеге окуш керек экен, максат койгондон кийин билдим, окуш керек экен. Ага чейин эмне үчүн окуш керек, бала билбейт. Оку дей берет ата-эне, бара берет. Меники деле жашоомдо, допустим, эки дипломум бар. Эки диплом тең мага жашоома жардам берген жок да. Эки дипломдон мен тандаган эмесмин. Мындай айтканда. Бирок экөөнү окуп бүттүм. Бул максат коюлган максат, үй бүлөнүн максатын койганын как бы кылдым да мындай. Бирок мен вообще башка мен кеттим да. Бизнесмен кеттим, өзүмдү өзүм мындай өнүктүрдүз.
мындай айтканда өзүм менен өзүм азыркы учурга чейин жашап жүрөбүз да, мындай айткандачы. Дагы эле бул наверное мен эмне деп айткым келет? Бул адамдан көп нерсе зависит этет. Дээринен. Адамдын дээринен, адамдын характеринен. Адамда 4 тип характер болот, билесиңерби? Мисалы, биринчи типтеги адамдар, алар канчалык муктаждыгы канааттандырылган болсо дагы, же канааттандырылбай калган болсо дагы, эгерде мисалы күчтүү инсандар, бизде мисалы күчтүү инсандар деген кимдерди айтабыз? Депрессияга түшүп калбаган, проблема десе, проблемам ким решать этип берет деген адамдар эмес да алар. Алар деген аябай күчтүү адамдарга киришет, и ал көбүнчө чиновниктер, депутаттар, бизнесмендер, предпринимательдер, директорлар бүт ошол жака кирет. Эмне үчүн? Анткени алар рисковать эткенди билишет. Алар өздөрүнө ишенишет. Алар күчтүү. Алар мындай, кандай десем, орусча решительный деп коет, кыргызча мындай Чечкиндүү. Чечкиндүү, ооба. Анан ошол сапаттар менен көп нерсеге жетишип кетишет да. Кээ бир адамдар болот, 4-чү типтеги адам. Мен биринчисин айтпадым, мына 4-чүсү аябай тартынчаак болот, уялчаак болот, кылсамбы, кылбасамбы, элдин астына чыгып сүйлөй албайт, тартыла берет. Мисалы 20 000 тапсам 20 000 жетет. Болду. Биринчи типтеге 20 000 жетпейт. Az 20 000 алсам эртең 25 000 алышым керек. Эмдеги жылы 50 000 алышым керек. Астына мындай чоң максаттарды коет дагы, максаттарга жете берет. Эми бул деген 3 сааттык семинар. Чынын айтканда өзүн таануу деген ар бир өспүрүмдөргө, ар бир ата-энелерге тартууламакчымын. Бирок ошол айткым келгени мындай суроолорго так жооп бербесем да өзүм ичимен кыжаалат боло берем да. Азыркы эмне үчүн 2-ге окугандар бизнесмен болуп кетет деген ар кандай причина себептери болуп калышы мүмкүн. Же үйүнөн жоопкерчиликти бербей жүрүп өзүнө жоопкерчилик алышы мүмкүн. Же экинчиден жашоодо аябай кысталган турмуш болуп калат, сенден башка эч ким кылбайт деген. Үчүнчүдөн кыйынчылык болгондо эркек, особенно эркектер кыйынчылык болгондо аябай мындай көтөрүлүп кетишет да. И аялдар дагы. Мисалы спокойно эле жашап жүргөн, бир күнү ажырашып кетип эле, күйөөсү эчтекеси жок калтырып койсо, эки баласы менен эмне кылат? Конечно, иштеш керек, окуш керек, билим алыш керек деп атып, изденип, тияктан изденип, бияктан изденип атып, эң артында эмне болот экен? Конечно, көп нерсеге жетишип кетет. Ошон үчүн биз адам заты ушундай экенбиз да. Выживание деген бар да, инстинкт деген. Канчалык жашоо кыйын болсо, ошончолук адам жетишкенге аракет кылат. Менин тааныштарым бар, ата-энеси бизнесмен, бир туугандарым баары бизнесмен, и муктаждыктары канааттандырылгандыктан дагы, бирок аябай условия түзүп берген, балдарына жүрөгүнө ыйман салган, андан кийин жоопкерчиликти берген, максатты туура койдурганга жардам берген, колдоо жакшы көрсөткөн, чет мамлекетте иштеп жүрүшөт. Прекрасно. Биздин креветкабыз дагы даяр болуп калды. Даяр болуп калды. Ооба, мен бир жака бир сака салып, бир сыра чай кылып алайын, ооба. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Биз бүгүн бардыгы жактырган Блины офишалдын куймактарын силерге жасаганга камданып турабыз. Бизге таптаза нукура айылдын каймагы. Ал эми кийинки кошулма ал бал. Ал эми дагы бир кошулма бар. Быштак. Куймактар даяр болду. Бисмилла деп даамдап көрөлү. Мындай даамдуу нукура азыктардан жасалган куймакты бир гана блины офишалдан салды. Жаңы Замандаштар, эми биз бул көп суроо бар, өзүңүздөр билгендей, ар бирине көңүл буруп, ар бирин ачып берүүдө бир топ убакыттарды талап кылат. Мен сиздерге бир гана нерсени сунуштаймын. Нургүл Барпиеванын сабактары бар, атайын ата-энелер үчүн. Барып, баш багып, окуп, аракет кылыңыздар. Өзүңүздөрдү аңдап көрүңүздөр. Балким балада эмес көйгө, балким өзүңүздөрдө. Баракчасына катталыңыздар, албетте баракчасын белгилеп коёмун. Биздин мынакей Нургүл айым креветкабыз дагы даяр болуп калды. Тазалап алдык. Бул өзүнчө эле бир койдун ичи карын тазалоого бара-бар го. Азыр эмне кылабыз? Тазаланганды да тазалап атасыңар го деп айтышы мүмкүн көрүүчүлөр. Анткени бул жерде дагы кээ бир атайын неме деп коет, какашкелер деп коесу болот кыскача. Ошолор дагы тазаланбай калып калгандар бар. Ошолорду бир сыйра карап, тазалап коюш керек, анткени ал дагы кийин дамына ачуу берет.
шашпай мындай карап, тазаланса дагы тазалап койгонго аракет кылсаңыздар болот. Азыр эмне кыласыз? ар бирин монтип бөлүп алдык эки-экиден, чтобы мындай чоң болуп ачылат да. Анан сочный дагы болот. Азыр бир сыйра тазалагандан кийин бул жакта таза суубузга жууп алабыз. Муздак суу болуш керек же? Муздак суу болуш керек. Албетте муздак суу болуш керек. Бул жакта бушуп калбаш керек. Бул өзү бир 5 мүнөт эмес, 3 мүнөттө буша турган нерсе да. Буну 2 саат бышырбайбыз. Эми тазалап алгандан кийин буларды эмне кылат экенбиз? Бул жака суубуз бар. Сууга Кайнатып алабыз. кайнатып алабыз. Ооба. Канча мүнөт кайнаш керек? Ошондо азыркы учурда кайнаш керек бир канча десем, бир 30 секундка жетпейт. 30 секундка жетпей эле кайнап. Нургүл айым, азыр мынакей балдар каникулга чыкты. Балдарыбыз көбүрөөк телефон кармап баштайт, өзүңүз билесиңиз. Көчөгө чыгып кетет, көчө баскан жакшы көрүшөт го азыркылар. Бул өспүрүм курактачы. Анан ата-энелерге кандай кеңеш бересиз? Балдарды эмне менен алектендиришибиз керек? Кандай тилин табабыз? Мен өзүм акыркы кездер бала болгондон кийинчи телефондо отурбай калдым. Балама үлгү кандай үлгү көрсөтүп атам деп. Менин телефондон чынын айтсам аябай көп суроолор келет. Ушул телефондон катталуу, жазылуу, жандай Инстаграмдан суроолор, бүт телефон менен го азыр. Жашоонун баардыгы. Ошон үчүн мен телефонду сон дегенге коюп койгом. 9-дан кийин ким чалса да албайт, СМС келсе да билинбейт. Телефон кармасам балам да телефон кармагысы келет. Анан баары арып тур телефон кармаба, мен биякта жумуш кылып атам деп түшүндүрүп көр балага. Бала да кызыгат телефонго. Ошон үчүн телефонду кечинде мен телефонду өчүрүп коем. Күндүз жумушта болгондо бүт жумуштарын бүтүргөнгө аракет кылам. Бүтүрбөй калсам, балам телефон сураса мен берем. Өзүм отурбайм телефондо. Бирок азыркы цифровой заман болгондуктан, балдарыбыз альфа муунга киргендиктен, биз башка муунга киребиз. Балдарыбыз булар деген цифровой муундуктан булар телефон көрүш керек. Мен ата-энелерге айтам, телефон бербегиле балдарыңарга деп айта албайм. Телефонду булар да көрүш керек, бирок чектөө болуш керек. Кечке чейин телефондо отурбаш керек. Же кечке чейин эмне деп коебуз бизде? Телефондо отурбаш керек, анан телефонду дагы туура пайдаланганды үйрөтүш керек. Бизде ата-энелер мындай да, буну биз Америкадан семинардан катышып ошол жактан угуп калгам. Биз балдарга тыюу салбай телефонду туура колдонгонду үйрөткүлө деген да. Кандай сонун сөз, Биз тыюу салып беребиз да, туура пайдаланганды үйрөтүш керек. Туура пайдаланган деген эмне экен? Баланы канча убакыт көрсө болот. Телефондо пайдалуу аябай жакшы. Мен балам мисалы санаганды, англисче сүйлөгөндү, bicycle там, train, анан truck дегендердин баарын ошол жактан үйрөнгөн. Спецтехникалардын баардыгынчы, англисчесин. Bicycle десе, bicycle деген эмне болду экен деп Googleга кирип карасам, мотоцикл экен да. Мен аны билбейм. Спецтехникалардын баардыгын YouTube үйрөтөт. Демек, сиздин балаңыз телефонду туура пайдаланган экен, Туура пайдаланганга биз үйрөтөбүз. Туура пайдаланат деп айта албайм. Анткени биз мисалы кээде болуп калат да, конокторго барып калсаң, телефон мисалы болуп калат го, конокко барып калсаң, аны аябай тынч отуруш, ойнобой, уюктагысы келип, кыңкылдап атса, эми ошол жерден воспитание, тарбия берип отуруш эмес да. Телефон аз 20 мүнөттө кетип турган болсоң, телефонду берип койсок болот да. Биздин суубуз кайнады. Биздин суубуз кайнады. Биз бул жака 20 мүнөт, эгерде бата турган болсо бөлүп салып көрөбүз. Батпаса, батпай калса бөлөбүз да. Бирок буну 30 секундка эле салабыз. 30 секунд деген бул деген аз эле убакыт. Батат экен, Бир сыйра кайнап чыгыш керек да. Биздин тузубуз туура пайдаланганды үйрөттүк, анан туура пайдаланганды үйрөтөбүз. Баланын эң биринчи ошо, балам кечке чейин телефондо отурат дебей, ата-энелер эмне кылыш керек экен? Балам телефондо эмне кызык? Мен мисалы балам кызык, эмнеге кызыгат экенин билем. Спецтехникага кызыгат. Кечке чейин башкаларды көрбөйт. Ошол спецтехника, кран, жанагы биздин КамАЗ, бульдозер, эскаватор дегендерди мен ошол жактан үйрөн. Ошону кызыгып, ошону көрөт. Азамат, ал жакшы. Буну кана айтып берчи. Бул эмне экен? Эскаватор. Эскаватор эмне кылат экен? Бульдозер эмне кылат экен деп. Ошо бала менен сүйлөшүп, баарлашыш керек. Балам телефондо эмне көрүп атканын ата-энелер билбейт. Анан кийин өспүрүм уракка келген, мен балам мындай сайтта отурат экен, балам кызым монтип эткен, тигинде телеграмда мынтип сүйлөшөт экен деп аябай неме кылат да.
Ошон үчүн эң биринчи туура пайдаланганды. Экинчиден балам эмнеге кызыгат, телефондо эмнени көрүп атат, көрүш керек да. Анан өзүм канча телефондо отурам. Биздин кичинекейибизде билбейм силерде кандай, мен бизде мындай болгон да, кичинекейибизде атамдар китеп бар, үй тапшырмаңарды аткарууга да кошту, өздөрү Санта Мария эле же просто Мария көрөт. Анан биз болсо иним экөөбүз тешиктен көрөт элек, аябай кызык жери үнү чыгат, баардыгы угулат да, анан көргүбүз келет эле да. Ошон үчүн мен айткым келгени, китеп окуган кечинде китеп окугула, ошондой бала эненин эмне кылып атканын көрүп ошону кайталайт. Сөз кайталайбы? Кайталайт. Уядан эмнени көрсө учканда ошону кылат деген кошуласызбы? Мисалы уурулук кылбайбыз, балам же кызым, сиздин кыз уурулук кылбайсыз деп анан кафеден барып зубочистка урдуп атсам ал болбойт да. 5-6 чөндөккө салып же мисалы мен айтып атам го, бала болгондон андан дагы мындай өзүмө аң сезимдүү болгонго аракет кылам да. Мен эмне кылып атам, кантип сүйлөп атам, мен азыркы учурда бош убактымды кантип өткөрөм, кантип мен мисалы интернетте эмне көрөм. Чынын айтканда эми балам үчүн деле эмес, өзүм үчүн деле убактым жок кино көргөнгө, сериал көргөнгө, чынында жок да. Бирок көп ата-энелер бар, сериал көрөт, интернет көрөт, балам бар китеп оку деп коет, телефонун алып коет, же өзү ата-энеси деле телефондо, баласы деле телефондо, ким эмне кылып атканы белгисиз да. Нургүл айым, эң бир чоң бир көйгөйлүү бир суроо. Мен ойлойм, бул ата-энелер азыр сүйүнсө керек, Назира берип койчу деп экран аркасында отурганыңыздарды билем. Бала акчадан алып келаткандагы чоң проблема бизде. Эмне проблема? Бала дүкөнгө кирем дейт. Анна тиги өзү калаган алып кире берсең, ошол дүкөндө жерге жатып алып жер тепкилей келет да. Эмне керек? Кайсы бир психологдун сабагынан окуп калдым, ал айтат, өзүмөн кошо жерге жатып алгыла дейт. Жок тура эмес. Мен элестеттим. Дүкөндө бир нерсе алдап берейик десек, ала албадык, акча жетпеди деп аны түшүнбөйт да баланы, түшүндүрүп көр, акча жок деген. Ошол экөөбүз жерге жатканыбыз. Сизге бир суроо, балаңыз чоңбу же сиз чоңсузбу? Кто из вас взрослый балага жерге кошо жатып алсаңыз? Буну мен азыр муздак сууга чайкап келейин, а? Мен анан жооп берем дегиз. Сиз өзүңүзгө суроо ойлонуп көрсөңүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Мынакей Нургүл Барпиеванын аябагында кызыктуу маегибиз болуп жатат. Катталгыла каналга сөз түрдө лайк басып, комментарий бөлүмүнө кирип, комментарий жазыңыздар. Каналга сөз түрдө лайк басыңыздар, анткени биз үчүн өтө маанилүү. Сөз түрдө жумасына бир жолу биз жаңы видеолор жүктөп турабыз сиздер үчүн. Баш багып, өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди жазыңыздар. Биз сиздерди күтөбүз. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Эми ушул жерде айткым келгени элестетиңиз, мен баламда, мисалы, торговый центрда деп коелу, плазада чалыкасынан жатып бийлеп атат. Мен да чалыкасынан жатып алдым да. Ал эмне деген көрүнүш? Кимиңер чоңсуңар деген да. Ошон үчүн бала позициясында болгон ата-энелер көп чоң позицияда болуш керек. Сиз бала болгонсуз, балаңыз бала боло элек, чоң киши боло элек. Ошон үчүн сиз балаңыздан айырмасы сизде мындай аң сезимдүү. Ал баланын түшүнүп-түшүнбөй көп нерсени кыла берет. Сиз түшүнүк пайда болгондуктан сиз анты албайсыз да. Ошон үчүн баланы эшикке чыгып жатканда эң маанилүүсү сиз кайсыл жакка баратасыз. Эгерде мен көбүнчө болуп калат, балам менен сейилдөө болуп калса, балам менен сейилдөөгө чыксам, баламдан мен билем да кайсыл жакты көздөө, кайсыл жакта магазиндер бар экенин билет балам. Кайсыл жакка барса, эмне сатылат экенин дагы билет да, анан айтат, "Бияка барабыз" дейт. Ал жака барбайбыз десең, "Жок, барабыз" дейт. Анда мен сага оюнчук алып бербейм деп айтам. Мен акча, көп ата-энелер айтат, мен акчам жок, баласына ушинтет да, алдайт да, отуруп алыпчы, акчам жок, атаңа айт, мен акчам жетпейт, ал кымбат да деп уже бедный мышление болуп, зачем анын баарын айтып? Мен сага алып бере албайм. Күнүгө алып бергенге болбойт. Болбойт деген сөздү бала билиш керек. Көбүнчө балдардын баары азыр эрке да, эмне үчүн? Анткени потребительское отношение болбойт деген нерсени билбейт. Жок деген нерсени билбейт. Бирок ата-энелер жок дегенди болбойт дегенде туура түшүндүрбөйт. Болбойт дегенден кийин эмне үчүн болбойт аргументти келтириш керек. Мен айттым балама, болбойт дедим, эмне үчүн болбойт экенин да түшүндүрүп берем. Андан кийин выбор берем да. Кел андан көрөк сен эмне жегиң келет магазинден. Мисалы сиз айтып атасыз, мен скитлсты алып бербегенге аракет кылам. Скитлсты тайкеси үйрөтүп койгон, алып бере берип. Анан скитлсты эле жей берем дей берет да. Скитлсты жегенде оозунун баардыгы мындай ар кандай цвет болуп чыгат, краска да. Анан алып бербегенге аракет кылам, бирок кел Барни, там чупа-чупс же жанакы бизде балдарга пайдалуу болгон, бир аз пайдалуу болсо дагы мындай альбени же ушундайларды көрсөтөсүң да. Ушулардын бирөөсүн ал дейсиң да. Анан ал мынтет. Мен айтам, жок.
жок деп атканда ата эне уверенно айтыш керек. Анткени бала сезет. Жок деппи. Жок. Уверенно жок, ишенимдүү жок. Бирок балам буну алып бере алам дегенде бала истерика кылбайт. Таңдоо кылыш керек экен да. Тандоо бериш керек балага. Ооба. Тегине албайм деп эле чалкасым жатып калат экен. Албайсың дейсиң дагы бас деген бойдон кыйкыртып өкүртүп кетет. Эми алып берип кой бир чупа-чупус. Чупа-чупус 7 сом 6 сом эле турат да мен билгеним боюнча. Анда да кичинекейин алып бересиң, до конца жеп эле ыргытып салат го. Же мисалы крешка алып берет. Бирөөсү баардыгы эле болбойт деген болбойт да. Сизге деле күйөөңүз күнүгө тыя берсе болбойт десе сиз дагы айтасыз да, сиз дагы истерика чыгарасыз. Ошон үчүн өзүбүздү чоң баладай эле неме кылышыбыз керек да. Өзүбүздү баланын эле ордуна коюп көрүш керекпиз. Ата эне кечке эле жок дей берсе эмне болот? Ошон үчүн магазинге баратканда бала менен сүйлөшүш керек. Бала менен сүйлөшкөндөн кийин эмне кылыш керек экенбиз? Өтө маанилүү. Бала менен сүйлөшкөндөн кийин балага айтыш керекпиз да. Эмнеге болбойт? Анда да ишенимдүү, өзүңө ишенип айтышың керек. Менде бир жолу бир неме болгон, аябай өзүм ошодон бир таасирленип, өзүмдө сабак алгам да. Баратабыз магазинге, анан алып берсемби, алып бербесемби, качан алып бердим эле, биздики эми күнүгө эле алып бере беребиз да. Бүгүн алып бербей эле коеюнбу деп өзүм мындай ишеничтүү эмесмин да. Анан баргандан кийин алып бербей эле койбоймунбу десем, ыйлап концерт кылып, анан өзүм билгем да, мен өзүм ишеними жок эле албай эле койбойсуң деп жалдырап ага неме кылып, анан ал концерт коюп, билип атат что азыр мен концерт коя калсам, манипуляция кылсам алып бере калат депчи, анан алып берип келгем да. Бирок эгерде биз өзүбүзгө өзүбүз болсуп атат. Биз өзүбүзгө өзүбүз ишенимдүү болсок, эмне болот экен? Бала дагы ошо ишеним сезет дагы. Жок деди уверенно. Кой, кайсынысын тандап атат деле ошону алып кетип берейин. Эчтеке албай калгандан көрө дейт да. Чоң көйгөй тамеки чегүү, Нургүл айым. Чексе дагы биз ыргытып салат элек мурда. Кой, атам көрүп калды, апам көрүп калды деп дегендей. Унутуп калат эле. Азыркылар андай эмес. Не кылабыз? Чогуу отуруп тамеки чегебизби? Жок. Себебин издеш керек. Ошол чегкенде бала эмне сезет? Чоңоюп атканымбы? Может, үйдө деген анан чоңоюп калган кабыл албай жаткан чыгар. Же баладан сен эмне үчүн чегип атасың? Чеккенде өзүңдү кандай сезесиң? Чекпей койсоң кандай болот? Өзүңдү башка жактан дагы өнүктүрүп көрсөң кандай болот деп баладан сураш керекпиз да. Биз деген себебин издейбиз, неге чегесиң, анан неге чектиң деле урушуп жатып калабыз. Эң биринчи баланы дагы биз эмне кылышыбыз керек экен? Аябай шеф-поварларда жазып атам деп эле. Мен өлө эметип Үйдө көрмөйүн көрсөйсүз. Мен жанагы бир курста жүргөндө элестетип кеттим азыр. Монто ыргытып деп чочуп кетип атам мен. Ошентип эми өлө бетине жабышып калган. Анан ошо айтып чувствосунда баланын уялуу сезимин ойготуш керекпиз. Биз урушуп атып эле баланы уялуу сезимин эмне кылып салат экенбиз? Уялуу сезимин жок кылып коет экенбиз. Баска тарынып, апам ушсарды деп кайра эле кылат. Баланын биринчи уялуу сезимин ойготуш керек. Анан баланын уялуу сезимин ойготкондон кийин бул просто күйүп кетпеш керек, күйүп кетсе дагы башкача болуп калат. Анан баланын уялуу сезимин ойготуш керек. Баланын уялуу сезими ойгонгондон кийин эми кандай ката кылганын өзү түшүндүрүп бериш керек. Биз эмес, кечирип койгула, мен түшүндүм, туура эмес кылып алыптырмын. Мен деген неме кылсам болмок экен, туура эмес кылганымды түшүндүм. Эми бул катадан эмнени түшүндүм? Чекпеш керек түшүндүм. Эмне үчүн чекпеш керек? Сиз айтпайсыз, отуруп алып чекпей койгула дейсиз. Өзү айтат да. Анан биз көбүнчө биз ата энелер эми ушундайбыз го. Урушуп эле жатып калабыз. Балада самоанализ деген болбойт. Мындай мүмкүнчүлүк бербейт экенбиз да. Мүмкүнчүлүк бербейбиз. Өзү анализдеш керек да. Эмнени туура эмес кылды? Уялуу сезим ойгонуп. Уялуу сезим ойгонгон бала эч качан апасын эмне кылат экен? Орусча огорчить деп коет. Көңүлүн калтырбаганга аракет кылат экен да баланын уяттуу болсо. Уятын сүйлөшпөй коюш керек. Анан сүйлөшөм успокоиться эткенде, азыр мен жиним келип атат, ачуум келип атат. Эми ачык да ачууңуз келип атса, ачууңуз келип атасыз. Азыр мен катуу сөз айта алам деп да коркуп атам, бирок мен аябай ачуум келип атат. Мен өзүм араң кармап турам, калчылдап атам деп кетип калыш керек да. Бала ошол убакта мен эмне кылып ийдим, апам карачы кандай акыбалда калып калды деп. Анан бала ойлонуп, өзүнүн уялуу сезими ойгонгондон кийин өзү келет да. Кана өзүң айтчы, эмнени туура эмес кылдың? Өзү айтат да. Эмне үчүн кылдың? Эми кандай сабак алдың? Эмкиде кандай кылыш керек? Ушуну үйрөтүш керек да. Бирок антип айтканы менен бизде андай жок да.
эмне жок? Чын айткандачы, андай ата-эне жок да. Жок да, ошо мен айтып атпайбы ата-энелерге? Ошону айтып атам да. Андай ата-эне жок. Почему? Потому что, блин, Ал ата-эне өзү окуган эмес да алтыны. Бизде мындай аралаштыра турган барбы я? Турбайбы маңдайыңызда? Апе, тамак жасаган сразу билип калды деп. Демек, Ушул для чего деп эле кирбейм. демек өзүбүздү окутуп, жокутуп өстүрүшүбүз керек экен да. Ооба, биз Нургүлайым ошону ата-энелер самоанализди кылганды билбейбиз, ата-энелер үйрөнгөндү биз өзүбүз катадан сабак албайбыз. Эми бала ар бир адам буну түшүнүшүбүз керек да. Ар бир адам ката кетирет. Бала кетирди. Ошодон сабак алыш керек. Ката кетиргенден кийин сабак алгандан кийин эмне кылыш керек экен бала? темеки чегиш керек. Ошо катасынан үлгү алыш керек да, ошо ката кетирбеш үчүн кадамдар жасаш керек да. андай кылбайм да, Ооба, андай кылбаймын деп. Жети бир аңкыт кот эмне эле чыныгы шеф-повар эме кандай деп коет эле жазып аткан. Вьетнамдын ашканасына жетем кетти го чиркин. Мынакей замандаштар биздин эмес Азырынча чеснокту куруп алгандыктан күйүп кетпеш үчүн өзүнүн бир аз суусу бар эле, суу куюп койдум. Бирок чесногубуз күйүп элек, күйгөндө даамы башкача болуп калат. Экран аркылуу билбейм, жети сиздерге барып жатабы, бирок менимче Замир жакыныраак келип көрсөтүп койсо, кандай укмуш тамак жасалат. Келип көрсөңүз болот. Улам карап турушубуз керек, күйүп кетпеш керек. Чеснокту самый главный чеснок күйбөш керек да. Эгерде чеснок күйүп кетсе, даамы башкача болуп калат. Золотистый болуп туруш керек да чеснок. Жана биз кесип койбодук белек, ошолор монтип ачылып калды, көрдүңүздөрбү? Чоң болуп ачылып калды мындай. Жана неме деп коет го бизде, кочкордун мүйүзүндөй болуп. Tamam, койсок болот, бирок анча көп эмес. Петрушканы дагы өзүнүн чөптөрүн азыраак кошуп, немесин дагы не деп коет, бизде сабактары дейби, ошону көбүрөөк кошконго аракет кылыш керек, бирок аябай көп кошуштун кереги жок. Анткени жыты чыкканга, даамы чыкканга эле свежий виде эле болуш керек. Анан эң маанилүүсү бул ушул сливочный масло кошобуз. Кээ бирлер бар башында кошо алышат. Эгерде башында кошом десеңер, чеснокту кошпошуңар керек да. Өзүнчө куруп алыш. Ооба, анда даам башкача болуп калат. Сливочный болуп алат да. Азыр эми карап көрсөңүздөр, бул түрү уже сливочный май кошулгандыктан башкача болуп калды. Бир аз дагы кошуп коелу. Нургүлайым, үй бүлө психолог болгондон кийин көп үй бүлөлөр менен иштешип калсаңыз керек, Ооба. Бир сизди бир кызык, мындай кызыктырган бир өзгөчө бир таң калтырган үй бүлө болду беле? Окуясы менен көп ойлондуруп эсиңизде калып калган. Үй бүлөлөр болгон, анан конфиденциально деген бизде бар да. Аябай мындай аталар, апалар айтпагыла, биздин атыбыз чыкпасын, билинбесин дегендер көп. Аты жөнүн айтыштын кажети жок. Бирок ошону дагы айтып бериш керекпиз да. Мисалы айтканда дагы эмне кылыш керек экенбиз? Өтө маанилүү айтып атканда, кандай десем, уруксат сураш керекпиз да. Ошол бир атаны уруксат сураганда өзү макул болгон. Ал азыр аябай аттуу баштуу бир байке. Убагында кызы ошол маска кийип, маскасын чечпей, кечкеле кандай десем, маска кийип эле анан маскасын чечпей, мынтип лимонду салып алабыз, Ооба. Для кислятины. Көп эмес, бирок кийин ким канча кааласа өзү кошуп алат. Мурчтан дагы ошондой. Мисалы биздин тамагыбыз бышты десем болот. Азыр өлчүрүп тура берели, анан сиздерге айтып берейин. Анткени күйүп кетиши мүмкүн. Анан айтайын деген эң маанилүүсү бул ата өзүнүн кичинекей кезинде кетип калганбыз, анан кичинекей кезинде кетип калып, ошол жерден байке айтканда, мен деген байкем болот эле дейт да. Байкемди апам дайыма мактай берет эле, депутаттын министримди эле мактай берет эле. Мен болсо көмүскөдө кала берет элем дейт. Аны да депутаттай кылып кийгинде болот, мен жөн эле алып берип коет. Жан эски кийимдериңди кийип алам дейт.
Аны ошентип жүрүп чоңойдум дейт. Чоңойгонго чейин бир күнү апамдын көңүлүн өзүмө бурдуруш үчүн биздин балдарга азыр көңүл жетишпейт, сүйүү жетишпейт, башка курсагы ток болгону менен сүйүү көп нерсе адамдарга жетишпейт, өзүбүздө чоңдорго да жетишпейт, балдарга дагы жетишпейт. Мээрим ала албагандыктан, мээрим бере албаган аталар бар да, апалар да бар. Ошол жерде апа мынтип айткан экен да, балачы оштон болушат, анан эми 5-6 жашта болсо керек, өзүнүн айтканына караганда барып немеден өзбектерден неме алдым дейт. Не деп коет? Өзбектерден барып нан алыптыр, 5 нан. Issык нанды коюп коем, анан апам ойда мактайт дейт да. Анан issык нанды алып келип, столдун үстүнө коюп, апасы турганча күтүп отурат. Саат таңкы 5-те. Апасы чыгып алып, issык нанды көрүп, сүйүнүп, жана улуу баласына чуркайт. Улуу баласын тургузуп алып, мына issык нан келди деп, бир сар аралаштырып коеюнчу. Issык нан келди деп, анан аябай неме кылат да. Баласын мактап отургузат. Анан берки баласы күтүп отурат, качан, каяктан нан келди, мен азыр мактайт десе, апасы такыр мактай коет да. Анан ушундай ыйлаган бойдон сарайга киргем дейт. Сарайда кечке чейин ыйладым дейт. Артынан эмне болду, каяктасың деп да сурап койгон. Ошону артынан эле жүрө берчү дейт. Эми ошол байкем чындап эле азыр депутат болду, министр да болду дейт да. Бирок мен жашоомдо ушунчалык кыйналып жетиштим дейт да. Анан өзү айткандай, апам жакшы сүйүү албагандыктан психологияда ушундай да, жакшы көрбөгөн аялды да ала алышы мүмкүн да. Ошентип аял затын сүйүүсү эмне экен деген да билбей калышы мүмкүн. Ошондо байке айтып атпайбы, апам азыркыга чейин мындай кайтыш болуп кетет, бирок азыркыга чейин абидам аябай көп дейт, тарынч көп дейт да. Анан неужели ушу мен да мактап койсом эмне болот эле деп. Ошонун сыңарында жакында эле бир апа келген, 2 удаа бала болуп калгандыктан, экөөнө тең бир көңүл бура албагандыктан, экөөнө тең көңүл бербей коюптур да. Тиги кысканат деп, экинчисине да берип коет, үчүнчүсүнө мага келгенде менен келгенде түшүнүп атпайм, Нургүл экөөнө тең эле бере бербейинби деп. Тигиниз таарынат деп, улуусу ыйлайт деп, ошого бербей койгонмун деп атпайбы. Сүйүү бериш керек Тамактагы аябай даңдуу болду Нургүл айым, анткени сүйүүбүздү бердик. Ооба. Ушунчалык аракетти кылдык. Аракет кылдык. Абдан сонун да. Тузун да көрүш керек. Анан бул жерденчи мындай да 80-90 жылдары сковородка менен жеген картошканын жумурткалуу болгон экен да. Азыркы 21-кылымда монтип жесе да болот да. Эми элдин баары бизде ойлобосун тарелкасы жок экен деп, мен үйүмдө да бар, бул жакта деле бар. Бирок айткым келгени сковородка менен жеген башкача да. Креветканы, сковородкадан эле жейли. Анан сковородканы жегенде бул жактан майдын жыты дагы, ысыгы дагы өзү мындай, кандай десем, именно эркектер ушинтип жакшы көрөт да, сковородкадан жегендичи. Замир, келиңиз. Ооба, сиз биринчи оз тийбизби, эркек болуп анан биз сизден кийин оз тийели. Карачы, ыйман каякта жатат, таластын. Бактап койбойчу дейби. Неме Нургүл Барпиева менен мен ойлойм биз дагы маек кылабыз. Айым, бизден эч кайда кача албайсың, биз менен сиңдимде эле келдим, башкаларга көбүнө келген эмесмин, келбегендерден кечирим сурайм. Бизге келбей коюп, Назирада жүрөт го деп. Бул акыркы жолугушуу эмес, мен ошондон эле айта алам, Замирка. Кел, Замир, келчи. Кел, мына вилка алдым. Келиңиз. Жада бир суроо берип, активдүү катышып, өзүнүн ишин жакшы билген профессионал бала экен. Кандайсыздар? Бисмиллахиррахманиррахим. Сиз көрүңүзчү, тузу кандай экен, мурчу кандай экен. Биз жеп көргөн жокпуз. Мощно. Можно кел. Коюңузчу. Өзгөчө мындай тамактын биякта жүрөм да. Могу куйругун калтырып койсоңор болот, Бирок мемекен да. Запах да. Жытынан эле, понимаешь, что это, да? Очень вкусно. Очень вкусно. Буну кафелерден жесең болот, бирок үйдөгүдөй болбойт да, билбейм. Үйдө башкача болот. Сливочный масло. Мен берет экен өзүнүкүн даамы сонун болот экен, Рахмат. Очень вкусно. Аш болсун, рахмат. Эми эң биринчи ушу ата-энелерге айткым келген, оңой эле, бат эле жасап койсоңуздар, канчалык кубаныч. Мен үчүн оңой тамак да. Бизде бир өзгөчө эфир болду, эч качан сковородкадан тамак жеген эмес элек. Азыркы кылымда сковородкалардын түрлөрү сонун болуп атпайбы? Булар дагы өзүнчө бир жасалгалуу жашынакай неме да. Столго коюп эле, сервировать этип эле жей берсе болот. Болду эми элдердин баардыгын шилекейлерин актырып, экран аркылуу келиңиздер. Элдердин
жүрөгүн оорутпай, креветкаларыбызды ооба өзүңчө кошуп ойлойм азыр коштошуп, Жутайлы деп эле. жакшы чай менен замандаштырабыз, чай коебуз, салатыбыз бар, салат менен отуруп чай ичебиз. Биз Нургүл айым менен дагы баарлашабыз, маегибиз уланат. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кудай буйрса дагы жолугушабыз деген тилек менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Сизге эркин микрофон, Нургүл айым. Бизди көрүп жаткан ата-энелерге бир жакшы бир подкаст кылып айткоңузчу. Саламатсыздарбы, урматтуу дагы бир жолу ата-энелер. Бардыгыңыздарга эң биринчи аң сезимдүү ата-эне болгонго чакырат элем. Көбүнчө баладан талап эле койгон ата-энелер бар. Талап кое берет. Эмне үчүн талап коюп атканын да билбейт. Баладан эмнени каалайм, өзүмдөн эмнени каалайм, тарбиядан эмнени каалайм деген ата-энелер көп. Андан кийинки айта турган нерсем, эң маанилүүсү, баламды чоңойгондо кандай көргүм келет. Албетте ар бир ата-эне өзүнүн баласын ишенимдүү, бактылуу көргүсү келет. Бирок мен азыр балам ишенимдүү болушу үчүн эмне кылып жатам? Ишенимдүү адам деген ким ал? Өзүнө ишенген адам. Же өзүнө жетишкен адам деген да ким деп суроо берсеңиз болот да. Ошондуктан ар бир ата-энеге айткым келгени, көбүнчө көп ата-энелер азыркы учурда мен баламды кийин чоңойгондо кандай көргүм келет жана азыр кандай кадамдарды жасашым керек деген суроону көп беришиңиздер керек. Анда эмесе бардыгыңыздарга, бардык ата-энелерге айткым келген, баарыбыз балдарыбызды жакшы көрөбүз. Каркадагы баласын аппагым дегендиктен, ар бир балабыздын жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Жаман жагын айта берсеңиз, жаман жагы болот, жакшы жагын айта берсеңиз, жакшы жагын көрсөткөнгө аракет кылат. Эң биринчи сөзү, анан кийин өзү дейт го Кыргызстанда. Ошон үчүн биринчи сөзүн айтыңыздар, анан өзү боло берет. Балаңызды мактагандан, көңүл бургандан, күнүгө биз деген качество менен качественный убакыт бөлгөндү үйрөнүшүбүз керек. Количество менен албайбыз. Качественный убакытты бергенди үйрөнөлү. Борбиевадан жакшы сөздөр болду. Алтынымызга чоң рахмат. Ата-жөн Назира Бердиғұлова кадр сыртында Замир болду. Кудай буйрса экран аркылуу көрүшөбүз. Рахмат.